келген экен дегенге азыр жол берилбейт азыр. Ушундай кемчиликтерди, катачылыктарды оңдоп түзөш керек. Бардыгын ушу иретине келтирип, Кудай кааласа жакынкы күндөрү испытание болот. Уже пулду бүттү. Российский bir компания именно ушундай циклообменниктерди, ушундай линияларды кылган компанияга жасалды. Андан сырткары ошол эле УППНге биз мазутный котел койдук, газомазутный хозяйствону түптөдүк ал жерде. Азыр ошо кыш мезгилинде ошол газды элге берели деп ошону мазутка өткөрүп атабыз. Жайында газ менен иштей берет, потребление населениеде азайганда, потребление көбөйгөндө, газ менен проблема болуп баштаганда биз ал жерде автоматически альтернативный вид топлива деп туруп мазутка өткөрүп атабыз. 2026 жылдын жыйынтыгы менен 92-95 маркадагы бензинди уже биз чыгарып баштайбыз. 100% мощностька 27 жылдын жыйынтыгы менен уже 100% мощностька чыгат. Бүгүнкү күндө иштер, бардыгы иштер план графикке ылайык кетип атат. КПКда жумуштар кызуу кетип атат. Жаңы ушул Кыргыз футбол биримдигинин жаңы талаптарына ылайык биздин клубтун өзүнүн стадиону ошондой эле полноценный мындай чоң футбольный полясы дагы болуш керек экен, тренировочный. Искусственный газондон жасалган ушундай полясы болуш керек экен. Анысы болбосо кийинки жылдан баштап аккредитациядан өтө албай калабыз биз как клуб. Азыр биз ушул Кыргыз футбол биримдиги менен сүйлөшүп, ошолордун жардамы менен, ошолордун каржылоосу менен, конечно, биздин дагы кичине немебиз болот, салымыбыз болот. Бир 30%-ын Кыргызнефтегаз финансировать этет, калганын ушул Кыргыз футбол биримдиги тарабынан бизге жардам катары бизге бөлүп берип атат. Өзүңүз билесиңер, мына стадиондун дагы жарыктандыруу системасын $500 миллион бизге шаарыбызга белек катары ушул Кыргыз футбол биримдиги коюп берди.